Yoldaş Leytenant 2. Rota'nın 3. Zotu sapka tizildi. Bayandağın Prapşik Çakınbayev. Salmasın Harun. Yoldaş, Erkin tur. Erken tur. Üstü. Bomba. Aldığa kadar tamam. Da. Коробка, прицельные приспособления и переклад. Инксе, крышка ствольной коробка. Инксе, возвратный механизм. Инксе, затворный поршень. Инксе, затвор. Инксе, газовый трубка. Инксе, шомпол. Инксе на магазин. 230 байланışta. Магазин. 204 öldürdüler. Жарайды, қабыл алдым. Взвод стоит. Боевой тревога, на выход! Бегом! Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү ачып алдык. Жумгал мырза азыр мына жумушуңузду тарттык. Бул жерде кандай жумуш менен элек болосуз, бардыгын эфирге чалдырдык. Эми мындан аркы кадамыңыз кандай болот? Азыр үйгө барабыз. Үйгө барып мен жетишкендиктерин бир шыра көрөсүздөр. Кайсыл жерде спортко аралашкансыз, ошол тууралуу ошол жактан сүйлөшсөк болот да. Болот. Ошол боюнча, спорт боюнча бир аз маалыматтарды көрөсүздөр үйдөн жетишкендиктеримди. Андан кийин залга барып, машыгуу бар бүгүн саат 6-да. Бир эле ишкананын эмес, бул мамлекеттин сыймы болуш керек да. Себеп дегенде ата бабабыз тарбиялап келген чептен эрдин күчбөк дейт. Ошондо жумгалдай балдар мезгили келгенде ошо мекен үчүн, кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн чеп болуп туруп бере турган балдардан болуш керек да. Бир эле жумгалдар, жумгал эмес, жумгалдан кийин дагы ошондой таризде жаштар тарбияланыш керек. Өтө өжөр бала. Спорт жагындагы көптөгөн спорттун чебери. Кыргыз Республикасынын Ата-Аймак полкунун номер 3 батальонунун намысын коргоп дайым кыргыз элин желбиретип келет. Жумгал биздин ишкана үчүн албетте сыймак. Өзүнүн спорт жакта болгон нерсесин кесиптештерине бар жок нерсени үйрөтүп талыкпай. Жумуштан сырткары деле эл арасында гражданскийлер менен деле жакшы мамилелер да. Ошон үчүн биз сыймактанабыз. Жумгал мырза, биз көрсөтүүбүздү баштагандан бери аябай мындай токтоо мүнөз экен да. Сиз үй бүлөдө мындай атаңыз, апаңыз, бир туугандарыңыз бүт ушундайбы? Биз үй бүлөдө баарыбыз эле ушундай. Чоң атам өзү ушундай киши болгон экен да, токтоо мен ошо чоң атама көп окшош турушат. Чоң атам палбан болгон экен, ошо
илгери эңиш, эңиш, күрөштөргө түшүп, анан мен ошо чоң атама көп окшоштурушат. Улаак эриңишке түшкөнкө чоң атаңыз. Чоң атам ошондой палван киши. Демек сиз чоң атаңыз тартыпсыз да спортко. Мен ошо көп чоң атам окшоштурушат баары. Спортко чү дегенде эле кайсы спортко аралашкансыз? Чү дегенде эле ошо боевой самбо спортуна ошого баргам, боевой самбого баргам. Бишкекте Ихлас ынтымак клубуна барып, ошол жерде Насипов, Алым, Тыныбеков, Арслан деген тренерлерибиз бар эле. Кантип барып калдыңыз ошол жака? Ошо бир тааныш агаларым алып барган. Биринчи ММА жаатына, смешенный единоборство жаатына өтүп кеттим да көбүнчө. Ошол жака болуп кеттим. Эрежеси ушка. Өзүңүздүн кызыгууңуз мененби же ошентип бирөөлөрдүн багыты мененби? Өзүмдүн кызыгуум менен кичине кезимде эле ошо спортко кызыкчумун. Айла жүргөндө эле ошо. Көрүп жүрчү элеңиз телевизордон? Телевидениялардан көрүп, анан бизде көрчү элеңиз ошону айтыңызчы. Мисалы кичинебизде баягы Жекчан, Жетли деп кинолордон көрүп аябай кызыгып, секирип, ушундай кызыгат элек го. Сиз кимди көрүп ушинтип кызыгып калдыңыз? мен өзү күрөшкө кызыкчумун көбүнчөчү. Кыргыз күрөшкө? Кыргыз күрөш. Андан кийин ошо шаарга келип, биринчи барган залым ошо боевой самбо болгон үчүн ошо боевой түргө көп кызыгып кеттим. Басым жасапсыз ошо. Ошол жака басым жасап. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде кыргызда айтып коет, ошол балбанды, баатырды эне төрөйт депчи. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, кандайсыңар, жакшысыздар? Жакшы, Кудай ошо. Балаңыз кимди тартып калган? Бул Балам эми мындай сүйлөшсөм аябай мындай токтоо мүнөз, көп сүйлөбөйт экен, сиз мындай шайыр экенсиз да, күлө берет экенсиз. Сүйлөсө эле күлөт экенсиз. мен бул чоң атасы ошо палбан болгон дешет. Анан ошо эми неме жагынан ошол чоң атасын тарткан го. Тай атасынын колунда чоңойгон кичинесинде. Ошол үйдөн тарбия алган. Мен өзүм 6 бир туугандын эң чоң 4 уулум бар. Экинчи уулум. Жумгал экинчи уулуңуз? Ооба, жумгал экинчи уулум. Чоңу, мындан чоңу ошо Москвада. Андан кийин ушул жумгал баламдын колундамын мен азыр ушул. Кандай ушул балдарыңыздын ичинде мүнөзү кандай? Бардыгы эле окшошпу? Ушу жумгалдай спортчулар бар балдарыңыздын арасында? Эң кичинекей балам спорт академияда окучу эле. Ооруга байланыштуу ушу быйыл бүтпөсө да эмдик жыл бүтүп калат да. 1 жыл ортосунда неме болуп калды. Жумгал балаңыз мисалы беттештерге кеткенде же болбосо жумушунда деле өткөндө Баткен окуясына окшогон бир кооптуу окуяларда кеткенде кандай акылда болосуз? Мунун спорту дагы, жумушу да ошондой экен да? Ооба. Сиз эне катары айтсаңыз? Мен бул спортко катышканда чындыгы мен мага оор. Кеткенде аябай өзүмчө кыйналам, уктабайм буларды караганчы. Анан мындай спортко кеткенде деле апам баргандан кийин же уткандан кийин айтат да, мен ушундай болдум. Дуа кылып коюңуздар, мен азыр кирип кетип атам дейт. Анан ушул эптеп жакшы болуп кетсе экен, жакшы чыкса экен, утушка ээ болсо экен, ушунча барып алды эле, эмгектенди эле, спортко барып машыгып эле деп ушинтип ойлоном, бирок тиленем. Анан мындай иши тууралуу айтсам, ишине саар кетет. Анан булардыкы өтө кооптуу, жумушуну оор деп ойлойм мен. Оор. Анан кийин бир жака кеткенде дагы өзүм аябай тынчсызданам. Жумгал
биздин колубузга 2 жылдын жүзү болуп атат тренировка кылганына. Жумгал келген күндөн баштап эле өзүнүн өжөрлүгүн, өзүнүн тайманбастыгын, өзүнүн мындай спортко болгон мындай түпкүрүнөн жүрөгүндө жалы бар ушундай кыргыз спорт үчүн күйүп, кашы жанын аябай буйруса, ушул күнгө чейин Жумгалды результаттар аябай жакшы. Кыргыз ММА спортунда жакшы ийгиликтер жаратып, чоң-чоң мелдештерге чыгып, кыргыздын намысын коргоп, желегин көтөрүп келатат. Өзүнүн жеке мүнөзү боюнча айта кетсек, өзү тил билги бала, залдагы ошо баардык достору менен, чогуу тренировка кылган балдары менен мамилеси жакшы, жүргөн турганы боюнча өзүнө тыкаан, ушу жакшы жактары көрсөттү да. Спортто бул биринчи очередь физикалык күч. Күн сайын ушу тренировка бүткөндөн кийин физический кичине нагрузка беребиз. Башка машыгууларда азыр тренердин расписаниясы менен болот. Өзүңүздөр бир көрөсүздөр азыр тренер менен чыгып. Ушу биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин ушу залда тренировка болот. 6-чы күнү тоодо кросс кылабыз. Сулайман тоого болбосо Папанга барып чуркайбыз 10 километр. Ошо дыханияны ачат да. Башың ооруп, кыйналып турганда залга келсең, наоборот, көңүлүң ачылып, жакшына кетесиң. Бул айтып коет го, бул синмайт этет да, канчалык ооруларды, стрессти синмайт этет. Залдан чыкканда жеңил болуп, жакшына кетип каласыз үйгө. Биз үчүн ошо залга келбей калсаң, ошо ооруп каласың да, оор болуп, өзүңү оор сезип, кыйналып, күндө тренировка кылып турсаң, жеңил жүрөсүң. Спортсмен болгондо биринчиден ден соолугуң чың болот. Ар кандай оорулар менен оорубайсың, анча-мынча ооруларды тоготпойсуң да, жөн эле өтүп кетет анча-мынча ооруларчы. Анан экинчиден ошо жакшы результат берсең спортто, каерде болбосун ошо бир аз уважение кылат. Канчалык көп мээнет кылсаң, ошого жараша эле мөмөсүн көрөсүң да турмушта. Мен ушу өзүбүздүн ВЕФ организациясында көп уруштум. Андан кийин ошо EFC деп өзүбүздө организацияда бир жолу уруштум. Анан ушу Москвада тажиктердин организациясы FFC деп, Федерация мигрантов России деп ошол организацияда уруштум. Кудай буйруса, чоң пландар бар. Ошо жаңы жылдан кийин кайра октагонго кайтып жакшы результаттарды көрсөтөлү деп атабыз, Кудай буйруса. Жакшы даярданып, эми физический күчтү биринчи даярдап, андан кийин экинчи этаптарга өтөбүз, техникаларга. Молодец. 11-ди бүткөндөн кийин эле анам эми бизде турмуш ушундай оор экен да. Турмушка ошо акча эми ошого көз каранды болуп калат экенбиз да. Ошонун айынан ошо инилерим за границага иштеп келип, ошондо эрте эле турмушка жайланышып кетти да, үйлөнүп тез эле. Так ошо инилерим менден да таланттуу балдар эле, ошо жакшы күрөшөт эле, эки иним тең. Ошо бир аз кичине зал кылды, андан кийин ошо Россиялап иштеп, эң негизгиси эркек үчүн айтат го, үй салыш керек, бак отургуз керек, анан бала тарбиялаш керек деп. Ошо максаттарым менин эң негизги максатым ошо. Балдарымды жакшы тарбиялап, ошо спорттон жакшы бир Кыргызстандын желегин көтөрсө, Кыргызстандын бир бурчун тартып кете турган балдарым
ошентип өссө деп ойлойм, балдарымды тарбиялап. Ошол эң негизги максатым ошол. Анан ата-энемдин ыраазычылыгын алсам дейм. Андан кийин ушу спортту коем да. Жок дегенде ошо алдыңкы 3-4 организациянын бирөөсүндө урушуп, ошо организациясын курун алсам деп ойлойм. Жумгал сыртынан ошондой көрүнгөнү менен адамдын ички сезими башка болот да. Көчөдө башка жүрөт, үйгө келгенде балдарына өтө камкор ата. Бунун мага жаккан себеби ак көңүл, боорукер, кичпейил адам болот. Ал эми спорт тармагында өзүн башка алып жүрөт. Жумушта башка, көчөдө башка. Биздин үй бүлөдө эң ишенген эле тирегибиз Жумгал. Ийгиликтерди жаратканын биз үчүн өтө чоң сыймык. Өзгөчө балдарымдын атасы болуп бул келечекти көрсөтүп бере алат. Атасы ушундай жетишкендиктерге жетишсе, балдары андан да ашып түшкөн мүмкүнчүлүк бар да. Азыр дагы ушундай болуп ийгиликтерге жетиш, мындан ары дагы көп ийгиликтерге жетишкенине колдон келишинче жардам берем. Айылда жүргөндө бул аябай аракетчил боло эле, мээнеткеч боло эле. Ошо айылда деле ат чаап, мен шаарда чоңоюп калдым өзүмчө. Бирок угуп калчумун, уже ат чаап тирик боло эле да, андай. Оокат ашка дагы. Эми спорт жагынан айтсам, экөөбүз анча-мынча спарринг кылып калабыз анча-мынча. Спортко болгон эмеси жакшы аябай. Мотивациясы аябай күч мумкун. Спорттон тышкары бул ушу өзүбүздүн тууган керчиликте ушу катнашты дагы тегиз жүрөт бала, ошол жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн дагы бир спортчунун ажарын ачып спорт тармагын сиздерге чагылдырган аракет кылдык. Биз баштагы көрсөтүүлөрүбүздө айткандай эле спорт тармагын тарткандан эч качан тажабайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча.